Birinci жыл масштабында жанагы күзгөн эмелер боюнча, түтүн боюнча, экинчи автоунаалардын выхлопной газдын жана зыяндуулук чыккан боюнча ким көзөмөлдөп кантип кыскартасыңар? Мен убакытты кыскартып токтоп турсаңар, мен жана суроону эки жолу кайталап атам. Техосмотр отмена болгон. Ошол эле учурда жанагы катализаторду текшергенде регистрация болуп атканда жанагы автотранспортное средство при первичной регистрации алын текшерилет. Но кийин чыгып кеткенде уже эксплуатацияга киргенде көбүнүн катализаторлору жок болот. Жана техосмотрду добровольный кылып койгонбуз да. Азыр көп пикирлер болуп атат, кээ бирлери айтып атат, ошо киргизиш керек, кээ бирлери киргизбейт дейт. Биз да аны изилдеп көрдүк. Техосмотр өзү жүрүп атканда мындай фикция болуп калганда, ошо жана станциялар азыр 44 станция мындай катталыптыр. Частный болуп кеткен. Ошолордун баары автомобильная, мобильная лаборатория деген нам берилиптир да. Ошо частниктерге кирип кеткен үчүн бизде мындай эч ким кепилдик бере албайт. Алар ошо замер кылып атабы, же жөн эле ошол талонду берип коюп атабы. Мурда эмне үчүн отмена болгон? Ошо талонду жөн эле шакылдатып жазып ийишкен да. 100 сом менен ошо талон менен эле ошо бул нормально деп. Биз кандай чечимге келип атабыз? Экопостторду ачыш керек. Анан ошо түтүн менен өтүп бараткан машинелерди ош жерден замер кылыш керек. Бул проект жана Алматыда ушундай киргизилди да. Алар дагы ошо техосмотр менен башаламан болуп, отмена кылып, андан кийин вот уже где-то 4 жылдан бери ошондой экопостторду коюшуп, именно ошондой көзөмөл кылып атат. Биз анын баарын карап көрдүк, Алматыда кандай иштеп атат. Биз ошол эмеге токтойлу деп атабыз да, алардын механизмине. Жанар Асиловна, бул боюнча дагы көзөмөлгө бир иш чараны жасасаңыздар,